Түптөгү суу чарба башкармалыгы жазгы талаа иштерине даярдыктарды баштады. Жумушчулар азыр күндүн суугуна карабай техникалардын тетиктерин оңдоп түзөө менен элек. Жабдыктардын жардамы менен жаз алдында каналдарды оңдоп түзөө, бетондорду жайгаштыруу аракеттери көрүлөт. Техникаларды жазгы эмеге даярдоо, ремонттор жүзүп жатат. Основной техникаларды мелкий ремонттор менен жасап атабыз. Калгандары Кудай буйрса баары жакшы. Ремонтко текшерүүсү дөңгөлөктөрү, майларын алмаштыруу, бортовойлордун майын алмаштыруу. Ошонун баарын Кудай буйрса баары жакшы. Райондо 2 жылдын аралыгында Союз мезгилинен бери суу жүрбөгөн арыктар калыбына келтирилди. Анда бетон каналдарды курууга басым жасалган. Механикалык тазалоодон 2 километр болду. Сардоо каналынан Тупский каналынан Г-образный блоктон улап калгандарын тургузуп, бетондоп жерлерин бетондоп, жазгы суатка даярдап койдук. Жаларык каналы 400 километр болчу, а жерге лоток коюлду. Түп району боюнча Мельничный, Старый Сасык, Жаларык каналдары толук жасалды. Бир канча чакырымында арыктарды тазалоо иштери жүргөн. Түп району боюнча жалпы 51.883 гектар жер болсо, анын 21.500 гектар жери сугат жерлери. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касенов, Мадина Абакирова, Ысыкөл жаңылыктары.